Assalamu alaikum dostlar. Bugünkü videoda men sizlerge ağız biliming tuuralı kıskaça maglumat bermekçimin. Egerde sizler Germaniyaga kelүүnү көздөсөңөр, же болбосо азыркы учурда алып бер же эсеп жылын кылып жатсаңар, мындан ары Germaniyada uzak mönötkө окуп же иштеп калгыңар келсе, ağız bilimingге тапшыруу бул эң чоң мүмкүнчүлүк. Ağız biliming бул кыска мөөнөттүн аралыгында силер каалаган кесиптин адистигине окутуу. Башкача айтканда, биздин Кыргызстандагы техникум же лицейге алыштырсак болот. Ал жактан силер бухгалтер, метайым, электрик, же болбосо автомеханик, IT адистиги, же банк адистиги, чач тарач жана ошондой эле көптөгөн багыттар бар. Өзүңөр каалаган кесипти окуп алсаңар болот. Ağız biliming кылып жатып, силер теория менен практиканы бирдей окуйсуңар. Биринчиден силер каалаган кесипти окуу үчүн фирманы же болбосо компанияны табыш керек. Мындайча айтканда, эгерде силер IT адистигине окугуңар келсе, IT компанияны табышыңар керек жана ошондой эле ал компания менен келишим түзүшүңөр керек. Келишим түзүлгөн соң ал жактан силер практика өтөсүңөр. Ал эми берушүүлерден силер теория окуйсуңар. Берушүүлөр деген бул силердин кесибиңерди же адистигиңерди окутуучу мектеп. Окутуу планы ар кайсы жерде ар кандай болот. Мисалы үчүн кээ бир жерде 1 ай теория өтсөңөр, кээ бир жерде 1 ай практика болот. Же болбосо 2 жума практика, 2 жума теория болот. Бул болсо силер тандаган кесиптикке, адистикке жараша болот жана ошондой эле Германиянын ар кайсы жеринде ар кандай болушу мүмкүн. Bir жылда 24-30 күн эс алуу берилет. Аны силер 1 ай толугу менен же болбосо 2 жумадан 2-ге бөлүп же 1 жумадан 4-кө бөлүп, өзүңөр каалагандай, өзүңөрдүн планыңарга жараша эс алсаңар болот. Силер окуп жатып, ай сайын 700 евродан 1000 еврога чейин стипендия аласыңар. Жана ошондой эле ал стипендия жыл сайын жогорулап турат. Мисалы үчүн 100 евро, же болбосо 150 евродан жыл сайын үстүнө кошулуп турат. Албетте стипендиянын өлчөмү силер тандаган кесипке жана ошондой эле силердин жумуш берип аткан компанияга жараша болот. Ağız biliming окуу 1,5 жылдан 3 жылга чейин созулат. Бул да силердин кесибиңерге жана адистигиңерге байланыштуу болот. Ağız bilimingге тапшыруу үчүн кандай талаптарга жооп беришиңер керек? Жаш болгон талабы 16 жаштан 50 жашка чейин жалпы орто билим алгандыгыңар тууралуу бөлүп, мындайча айтканда аттестат, немис тилин билүү деңгээли, минималдык түрү бул B1 баскычы. Силер кыялданган же жактырган кесипти тандоо керек. Атайын жумуш издөө сайттарынан, Ağız biliming деген рубрикасынан орундарды табышыңар керек. Лебенслауф түзүшүңөр керек. Каякта туулгансыңар, каякта окугансыңар, кайсы жерде иштегенсиңер, силердин хоббиңер, кошумча билим жана коомдук иштериңер. Эгерде эсеп кылган болсоңор, ал жактан сертификат берилет. Ошол сертификаттын артында аябай чоң жардамы тиет. Мотивациялык кат жазышыңар керек. Эмне үчүн бул кесипти, бул фирманы тандадыңар? Келечекте фирманын өнүгүшүнө кандай салымыңарды кошо аласыңар? Же болбосо 5 жылдан кийин өзүңдү кандай кызматкер катары көрө аласың деген сыяктуу берүүнү жазуу эрежелерин так кармап, катарсыз жазышыңар керек. Эгерде немис тилин жакшы өздөштүргөн тааныштарыңар болсо, аларга да текшерткиле. Көп жолу көптөгөн фирмаларга жөнөтүшүңөр керек. Албетте баш тартуулар болот, бирок кайгырбай, талыкпай, канааттарларлык жооп алгычакта жөнөтө бериш керек. Силер Кыргызстанда жүрүп деле немис тилин B1, B2 деңгээлинде окуп үйрөнүп алып, бул жака фирмаларга берүүнү жиберсеңер болот. Бирок эгерде алар силерди, мисалы үчүн 1 жумадан кийин же 2 жумадан кийин мындайча айтканда собеседованияга кел деп чакырып калса, албетте силер Германияга визасы жок кире албайсыңар. Ошол себептен Германияда жүргөн биздин жарандарга Ağız bilimingге тапшыруу аябагандай оңой болот. Бирок антсе да аракетке берекет дегендей, аракет кылса баары болот. Антип Кыргызстандан деле түз эле бул жака Ağız bilimingге тапшырып келген биздин жарандар дагы бар.
Ауыз бийлик орун таптыңар деп коелу. Алар силерди интервьюга чакырышат. Ал жактан силер өзүңөрдү тааныштырып бүткөн соң силердин немис тилин билүү деңгээлин, кандай адам экендигиңерди билүү максатында ар кандай суроолорду беришет. Андан соң өзлөрүнүн компаниясы, фирмасы жөнүндө тааныштырып, ал жактан силер кандай жумуш кыласыңар, эмне жумуш кыласыңар, ошолор тууралуу көргөзүп айтып беришет. Андан кийин силерге жооп беришет, силерди алдык же болбосо албадык деп. Эгерде силерди алып кала турган болсо, силерге келишим жөнөтүп, келишимге кол коюп, силер окууну баштоо үчүн кайрадан визага документ тапшырасыңар. Ал дагы бир нече убакытты талап кылат. Ауыз бийликти окуп бүткөн соң силер ал жакта кадимки жумушчу катары иштейсиңер. Эгерде 2 жылдан ашык иштесеңер, ПМЖ алууга чоң мүмкүнчүлүк болот. ПМЖ деген постоянное место жительства. Ал эми кыргызчасы кандай экенин билбейт экен. ПМЖ алган соң силер кадимки немис жарандары сыяктуу эле бирдей тең укукка ээ болуп жашай аласыңар. Жана ошондой эле Кыргызстандагы жакын туугандарыңарды жаныңарга чакырып алууга чоң мүмкүнчүлүк ала аласыңар. Бир гана бул жакта болгон шайлоолорго катыша албайсыңар жана шайлоолорго талапкер боло албайсыңар. Достор, видео ушу менен аягына чыкты. Силерге керектүү маалыматты бере алдым деп ойлойм. Эгерде дагы кошумча суроолоруңар болсо, ылдый жакка комментарий жазгыла. Бөлөктөр менен видеолорумду бөлүшкөндү унутпагыла. Анан албетте менин каналыма катталгыла. Мунун баары акысыз эле лайк басып, комментарий жазып каттала берсеңер болот.